Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер жана окуучулар. Кыргыз тили сабагын баштайбыз. Бүгүнкү сабакты Гарвард билим берүү тарбиялоо комплексинин 2-класс окуучулары үчүн кыргыз тили мугалими мен Суюнова Аида Аткаровна өтүп бермекчимин. Анда эмесе балдар, китеп дептерибизди даярдап, бүгүнкү видео сабагыбызды конт коюп көрөбүз. Балдар, силерге суроо. Биз күнүнө азыктануучу нандын кандай пайда болорун, эмнеден жасалышын силер билесиңерби? Асаматсыңар. Демек, нан ундан жасалат экен. Ал эми унду буудайдан алабыз. Ал эми буудай эгин таласында өсөт экен. Демек, бүгүнкү биздин өтүлүүчү темабыз эгин айдоо, байлык жыйноо. Дептерибизге бүгүнкү числону жазып, темабызды коебуз. Эгин айдоо, байлык жыйноо. Алгач балдар, темабыздын астында берилген биринчи көнүгүүгө көңүл бурабыз. Биринчи көнүгүүдө транскрипциянын ичиндеги сөздөрдүн туура жазылышын жазып чыккыла деген. Демек, транскрипциянын ичинде буудай, жүгөрү деген сөздөр жазылган. Ушул сөздөрдү тууралап жазып чыгабыз. Балдар, сөздөрдү жазып бүттүңөрбү? Эгерде жазып бүткөн болсоңор, сүрөттөгү дан азыктарын кандай атааларын окуп чыгабыз. Буудай, арпа, кара буудай, сулуу. Мынакей балдар, сүрөттөн биз дан эгиндеринин аталыштарын окуп чыктык. Эми төмөндө берилген сөздөрдү жана сөз айкаштарын окуп чыгып, эсте сактап калууга аракет кылабыз. Дан, зерно, дан эгиндери, зерновые культуры, буудай, пшеница, арпа, ячмень, сулуу, овес, кара буудай, рожь, алтын чыккан жерге барып өсөлү. Будем расти, где золото, серебро есть. Биз эмне үчүн алтын издеп барабыз? Алтын бизге өзү келет. Зачем идти искать золото, серебро? Оно само к нам придет. Мынакей балдар, сөздүктө берилген сөздөрдү жана сөз айкаштарын окуп чыктык. Эми силер да өз алдыңарча ушул сөздөрдү жана сөз айкаштарын окуп чыгып, эсте сактап калууга аракет кылгыла. Эми балдар, көңүлүбүздү экинчи көнүгүүдө берилген ребуска бурабыз. Мында бизде сүрөттө дан эгининин сүрөтү берилген. Ушул дан эгини кандай атааларын азыр биз жазып чыгабыз. Мында балдар, сөздүн бөлүктөрү сан жана сөз бөлүгү менен берилген. Бул сандан бир тамганны алып салабыз. Жүгөрү деген сөз келип чыгат. Демек, бул жерге дан эгининин аталышын жазып коебуз. Жүгөрү. Эми балдар, үчүнчү көнүгүүдө берилген дан эгиндеринин аталыштарын таап чыгабыз. Мында бизге 4 аталыштагы дан эгиндери берилген. Аларды ирети менен жазып чыгабыз. Эгерде бул көнүгүүнү да аткарып бүткөн болсоңор балдар, 4-үнчү көнүгүүдө берилген Акылай менен Чыпалак баланын диалогун окуп, орус тилине которобуз. Алгач диалогду окуп чыгабыз. Акылай: Чыпалак бала, буудай, арпа, кара буудай эмне үчүн керек?
Чыпалак бала. Буğday, arpa, кара buğdayды тегерменден өткөрүп, un жасашат. Ундан нан бышырат. Мынакей балдар диалогду окуп чыктык. Эми орус тилине которуп окуп чыгабыз. Акылай. Чыпалак бала, скажи, зачем нужна пшеница, овес и рожь? Чыпалак бала. Пшеницу, овес и рожь пропускают через мельницу и готовят муку, а хлеб пекут из муки. Балдар, силер да өз алдыңарча диалогду окуп, которуп чыккыла. Эми балдар, 5-көнүгүдө берилген Касым Тыныстановдун жумугун окуп чыгабыз. Арпа менен buğday. Жүр buğday, алтын чыккан жерге барып өсөлү, деди арпа. Мурутуң узун болгону менен акылың кыска экен, арпам. Биз эмне үчүн алтынды издеп барабыз? Алтын бизге өзү келет, деди buğday. Арпа buğday аш болот, алтын күмүш таш болот деген кыргыз макалы бар. Арпа buğdayың көп болсо, алтын өзү келет. Мынакей балдар, жомокту окуп чыктык. Эми силер өз алдыңарча окуп чыгып, мааниsin түшүндүргөнгө аракет кылгыла. Эми балдар, үй ишин белгилеп жазып алабыз. Үй иши макалдарды жаттоо. Мында бизге 4 макал берилген. Ушул берилген макалдарды кийинки сабагыбызга жаттап айтып бересиңер. Ушуну менен урматтуу ата-энелер жана окуучулар, бүгүнкү сабагыбыз соңуна жетти. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.